айылына төрөлгөн. Жаштарында чоң апасынан жомокторду сурачы окуп бериңизчи деп. Жана атасы Төрөкул Айтматов абдан акылдуу киши болуп саналган. Апасы Нагима Хамзаевна кыргыз тили жана орус тилди Чыңгыз Айтматовго үйрөткөн. Чыңгыз Айтматов 8 класста бүтүрүп зор ветеринарды окуп бүткөн жана анан Москвадагы университетке барган. Чыңгыз Айтматовдун көп чыгармалары бар. Мисалы Ак кеме, Биринчи мугалим, Жамиля, Кызыл алма. Жада калса, Чыңгыз Айтматов жомокторду да жазган. Чыпалак бала булуу эне. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 170 тилге которулган. Жана Чыңгыз Айтматов өзү 150 тилден ашык билет. Чыңгыз Айтматов 2010-июнда 2008-жылы каза болгон. Мукратова Нагима Хамзаевна 1904-жылы 7-декабрь Ысык-Көл областынын Каракол учурдагы шаарында төрөлгөн. Атасы Турак. Кыргызстандын Зафар Улукбековго аты таанылмак болгон жазуучу. Ал дүйнөдөгү коомдук жана мамлекеттик ишмер. Чыңгыз Айтматов Талас облусунда Кара Бура районундагы Шекер айылында 1928-жылы 17-декабрда туулган. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинен башталган. Ал орус тилинде жана кыргыз тилинде чыгармаларды жаза баштаган. Биринчи аңгемеси Гезитчи Дидо. Аны 1953-жылы Кыргызстан аймагында орус тилине которгон. Айтматов жаштайынан эле чоң энесинин жомокторун уга берчү. Чыңгыз Айтматовго апасы Чыңгыз Айтматовду мектепке албай койгон үчүн аны орус тилине үйрөткөн. Илгери соғышынан жылында жүз чоң балдар фронтқа кешкен. Анын айылда ешким калган жок. Балдар менен аталар айылда. Менин үйүмдө карындашым бар, апам бар. Анын жеңем бар. Аты Жамиля. Bir күнү биздин бригадир келди. Жамиляны сурады. Бизге иштейсиңби? Бизге жаш аял келди. Макул деген. Атасы бир барышында мынушунда иштейсиң деген. Макул. Ооба деген. Жеткен иштейм. Bir күнү Жамиля иштеп атканда Сетпей менен Даниял жана келип ояткан. Даниял кеткенде оятка Сетпей менен Bu akşam Çığlık Kanat'ın
шығармашылығы Чыңгыз Айтматов Ақкемер bir жылдары Нұрғазыда бала жүрші, анын атасы бар болды. Bir күні алар Құран оқытқан ерішкен. Нұрғазы Құранға көңіл бұрмай Ақкемені қарап тұрған. Анын атасына айтқан, ата қарайшы Ақкеме. Атасы айтқан, ақырын Құран оқыды. Айтқан, ана Құраннан шыққанда атасы kitap kapsatып берген. Апасына көргөзгөн. Апа қарайшы, атам kitap kapsatып берди деген. 1928 жылы шекер айылында төрөлгөн. Атасы Айтматов Төрөкбаев 1937 жылы репрессия алынып, 1938 жылы ат сатқан. Атасы Бұл шығарма қиянат деген. Чыңгыз Айтматовтың емес шығармасы. Бұл деген қарышқыр ішінде артқы емелі айқын көйметі. Өзінде Гастон Батон деген киши қарышқыр алға мани береді. Анан базарға барат. Аяқтан қарышқырды зообазарға берет. Зообазар сыртқа берет. Сыртта ақша тауып ойын көрсетеді. Анан Гастон Батон деген сол қарышқырды алып қолынан жетеліп аяғында қашып кетішеді. Ол фильм деген 1989 жылы бүт экрандарга чыккан. Айтматов Чыңгыз Төрөкбаев 1928 жылы Талас облысында Шекер айылында туылған. Апасы Надима Хамзаевна улуты татар болгон. Атайын Айтматович. Ал катчы болгон. Бирок 1932 жылы атылып кеткен. Чыңгыз Айтматов экинчи дүйнөлүк согушта школ сабагынан канга багышына кетет. Айтматовдун чыгармалары. Биякта бизде бугайне согуш болуп жатканда балдарды алып аларды багат. Бул Кызыл Алма Темирменен Сабиранын сүйүүсү жөнүндө жазылган чыгарма. Ақкеме болсо деген бизге кичинекей бала жөнүндө окуясын айтып берет Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов кайсы жылы туулган? Пункт А 1992 жылы, пункт Б 1992. Қана кім жооп берсин? Чыңгыз Айтматов 1928 жылы туулган. Вариант. Чыңгыз Айтматов кайсы айылында туулган? Вариант А Шекер, вариант Б Кумдыб, вариант В Кара суу. Шекер айылында туулган. Туурабы? 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунун Шекер айылында төрөлгөн. Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 10 июнда каза болгон. Чыңгыз Айтматов белгилүү жазуучу. Чыңгыз Айтматов катуу оорудан 80 жашка чыкканда катуу оорудан ооруп
ак кеме. Анда Нургазы деген бала ак кемени дайыма жүргүдөн карачы. Азыр мен биринчи мугалимден Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын айтып берем. Биринчи мугалим, бир мугалим балдарды окутам деп бүт балдарды этиштет. Ал балдар болсо эски сарайда окушкан. Канчанча жылы дүйнөдөн кайткан. Вариант А 1970 жылы. Вариант Б 1974 жылы. Вариант В 1971 жылы. Вариант Г 1977 жылы. Вариант К 1974 жылы. Туурабы? Жооп эмес. Чыңгыз Айтматов канчанчы жылы туулган? Аделина. Ал 1928 жылы 8 декабрда туулган. Казабан. Чыңгыз Айтматов Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 10-июнда дүйнөдөн кайткан. Чыңгыз Айтматов жазган повестиги биринчи мугалимдин аты ким? Вариант А. Үсөн. Вариант Б. Долон. Вариант В. Дүйшөн. Вариант В. Данияр. Вариант К дүйшөн. Канча жашында Чыңгыз Айтматов канча жашында колхоздун катчысы болуп иштеген. Туура вариантын өзүңөр айтып кала. Туура варианты 14 жашында. Баягы жылдары Семеттер, кирпичтен жасалган үйлөр жок болчу. Ал жылдары мондай боз үйдө жашашкан. Бул Чыгармасынанбы? Тиги жерде алма бар турбайбы, Жакшы.